Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Сиз менен ушу маегибизди баштайлы. Көптөн бери көрө элекпиз. Азыркы учурда эмне менен элек болуп атасыз? Баягы кызматтан кеткенден кийин азыр эмне кызмат кылып атасыз? Ошол баарына эле кызык болуп атса керек. Өзүңүздөр билгендей, кесибим боюнча архитектормун. Архитектор болгондон кийин ушул өзүм мындайча айтканда, ушул жогорку окуу жайды бүткөндөн бери архитектура менен эле жүрөм. Проектный институттан баштадым архитектор болуп, анан эң жогорку деңгээлі биздин кыргыз мамлекетибиздин курулуш тармагын башкарууга чейин жеттим. Ар бир тепкичин басып өттүм. Ар бир тепкичин буквально басып өткөм да. Эми ошол өзүм кесибим боюнча эле архитектура менен, курулуш менен эле алектенип жүрөбүз. Ошол мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин архитектура баягы долбоорлоо иштери менен алектенип жүрүп, анан барып бара-бара кичинекей коллектив чогулдук. Андан мына бүгүнкү күндө өзүнчө бир долбоорлоо институтка айланып, ошол долбоорлоо институтта бүгүнкү күндө эмгектенип жатам. Анан негизи баягы мамлекеттик кызматтарда көп иштебедиңизби? Анан кийин баягы мамлекеттик кызматта жүрүп, анан кайра баягы жумушсуз калып дегендейчи, анан өзүңүздүн ишиңизди баштоомдай сизге оор болгон жокпу? Айырмачылыктар бар бекен? Жок, эми жана башында айтып кеткендей, мен өзү жөнөкөй проектировщиктен баштагам. Анан өзүм ар дайым өзүм кесибимдин айланасында жүргөндөн кийин мындай кыйынчылык да болгон жок да, в принципе, баягы мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин эле уже ушул проектирование жагына кеттим. Архитектор балдар менен чогулуп, өзүчө бир группаны түзүп, проектный группа түзүп, ошол группа менен иштеп баштадык. Анан кийин барып айттым, жана ушул бүгүнкү күндө уже толук кандуу долбоорлуу институт түзүлүп, специалисттердин баары бар. Жөнөкөй баягы жерди катмарын изилдөөчү инженерный геологический изыскание деп коебуз. Ошол изысканиядан баштап архитектурасын, конструкциясын, инженердик маселелерин, баягы даже баягы охрана пожарный сигнализациясына чейин баарын жасап, сметасын жасап, анын эң негизги продукциянын баягы күзгүзүү болгондой дизайнына чейин, тойсумдай калганда детально баарын жасап, ушул имаратты башынан аягына чейин, то есть мындай орусча айтканда под ключ жасай турган деңгээлге ачып киргенге чейин жеттик. Мына ошону мен айтарым, мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин менде особо мындай чоң бир депрессия болуп же бир жумушсуз калып калам деген бир коркунучдар болгон жок да. Себеби мен өзүм кесибим архитектор, ошол архитектура боюнча кеттик. Кудай буйрса, мына бүгүнкү күндө архитектурада менен эле жүрөбүз. Ошол эмне себептен сиз мына ушул жолду тандап алгансыз да? Же бирөө жарым кеңеш берди беле? Ачык айтыш керек, мен ушул өзүм да мектепте окуп жүргөндө архитектура дегенди башкача түшүнчүм да. Архитектура деген бир өзгөчө бир недосягаемый бир кесип катары көрүнчү да. А негизи мен өзүм жүрөгүмдө мектепте жүргөндөн баштап ушул художник болсомбу деген максаттарым бар эле да. Себеби мен бир тууган тайкем художник өзү. Анан ошол иштеп жүргөндөрүн, баягы картиналарын тарткандарын көрүп, райондо иштеп жүргөндө художниктердин иштегендерин, алардын ошо бир өзүнчө творческий атмосфералар болот. Ошолорду көрүп жүрүп кызыккан болуп, художник болсом деп жүрчүм да. Мындайча айтканда, ата эне деген ыйык эмеспи? Ата эне ыйык, мен ата энем, мен ушул врач болуумду каалаган да. Себеби мен ата энемдин бир жакын достору бар болчу. Ошол достору бирөөсү мугалим эле, бирөөсү ошол бир чоң кызматтарда иштеген киши болчу. Аналар ата энем айта берген го дейм, ушул Каныбек врач болуш керек деп. Анан мен ата энем врач болсоң деген мага көп ниеттерин айтышчы, каалоолорун. Анан мен 10 классты бүтүп, жаңы биринчи кадамды шилтегенде, өзүнө самостоятельный турмушка ушул медиумска келип тапшыргам. Эң биринчи. Баары келип таң калат болуш керек. Медиумска келип тапшырып, анан 2 экзаменден өттүм. 3-чү анан биологиядан өтпөй калдым. Ошондо кайра айылга барып, бирок
чоң бир неме бар болчу, объединение, Кыргыз сельхозтехника деген объединение, ошол жерде художник болуп иштедим 1 жыл. Ошол мезгилде анан билдим архитектура деген эмне экенинчи. Себеби мен досторум архитектурага бир окууга өтүп, архитектура факультетке, Фрунзеде политехникалык институттун архитектура факультетинде архитектурада окуп, анан досторум менен барып көрүп, архитектура эмне экенин ошол күндөн анан менде кызыгуу болду да. Накты архитектура бул жакта турбайбы деп, анан ошол өзүм менен ошо заниматься этип баштадым да, сүрөт тартып. Сөзсүз түрдө архитектурага келгенде сүрөт тартыш керек. Мына бизде архитектура окуган көпчүлүк, биз менен чогуу окуган досторубуз вообще эле архитектурный факультетке келип тапшыргандар көпчүлүгү художественный училищени бүтүп келип, художниктер келип анан архитектурага тапшырышат да. Анан баягы мышлениясы, фантазиясы бийик болуш керек, себеби ал жерде черчение маселеси чоң турат да. Анан эми тем более СССР мезгилинде, ал мезгилде талаптар аябай бийик эмес беле. Талап бийик. Бүгүнкүгө ошогон баягы электроника, компьютеризация дегендей, программа дегендер жок. Бүт барды кол менен гана жасайсың да. Ошол сүрөттү өзүнүн өзгөчө бир немелер, талаптар бар. Ошол талаптарына жооп бергидей кылып, тем более архитектурага тапшыргандар баягы гипстен жасалган элементтерди сүрөтүн тартат да. Обязательно башты тартат, анан бир архитектурный детальдарды, сүрөттөрүн тартат. Ушун бир жок дегенде 2 түрү сүрөт тартылчу да. Ошол айтарым, мына архитектура бул деген ушул өзүнчө чоң чыгармачыл тармакта, өзүнчө бир творческое направление. Ошол даже художниктер келип кийин архитектурага тапшырып архитектор болом деп кеткенден кийин, значит, бунун художествонун дагы бир андан аркы бир өнүгүү багыттарынын бири деп айтсам да болот да. Архитектор и художник, и скульптор, и архитектор да, то есть и дизайнер, мындай кылганда универсальный. Биз азыр кирип келаткан бөлүм бул конструкторлордун отдел конструкция да. Бул жерде бизде көпчүлүгү жаштар, азыр эң негизги биздин келечектин кадрлары, келечекти жасоочу ким булар? Булар жаштар да. Ошондуктан биз өзүбүздүн ушул концепциябызда институт долбоорлоо институттун келечегин жасоодо жаштарга өзгөчө көңүл бурабыз да. Булар жогорку окуу жайын бүтүп, кесипке ээ болгондон кийин ар түрдүү мекемелерде иштешип жүргөн. Мына ошол жерден биз баягы өзүнүн тааныштары аркылуу, анан кийин көбүнчө конкурс аркылуу набор кылабыз да. Набор кылганда булардын эң биздин баягы негизги критерийлер иштелип чыккан. Ошол критерийлерге жооп берген кесиптин ээлерин биз жумушка кабыл алабыз. Жумушка кабыл алганда дагы биринчи испытательный срок менен алабыз да. Сразу эле келгенде эле мына сенин жумушуң, сен иштеп баштадың деген жок bizde. Баягы биринчи мезгилде 1 ай, 1,5 ай испытательный срок болот. Испытательный срокто өткөндөн кийин анын өздөрү ар кимдин өзүнүн баягы милдети, жасай турган жумушу көлөмү белгиленип туруп, ошол жумуш боюнча иштеп башташат. Баягы салыштыра кетсең, сизге салыштыруу оңой болуш керек, себеби азыркы учурда баягы илим техниканын заманы болуп атпайбы? Сиздер баягы окуп жүргөн учурда, ошол эле Совет доорунун учурунда негизи өзүңүз айтып атпайсызбы, баягы компьютер жок эле, колго чечебиз депчи. Ошол кездеги архитектура менен азыркы учурдагы архитектуранын айырмасы асман менен жер болсо керек. Айырмасы чоң, чын айтыш керек, айырмасы чоң. Себеби ошол СССР мезгилинде ошол эле не только архитектура, ошол баягы курулуш тармагы, ошол долбоорлоо тармагы бүт бардыгы аябай түйшүктүү болгон. Өзгөчө архитектура себеби ар бир ойлогонуңу бүгүнкү күндө ойлогонуң баягы компьютер менен жасап атпайбызбы? Анда өзүң чийип, биринчиден эскиздерди чийесиң. Ойлонуп отуруп да, баягы фантазияңа, если бир архитектуралык бир чыгарманын үстүндө иштеп атсаң, ошону бир нече варианттарын чиймелеп гана кол менен чийип отурасың. Анан аны деген ар бир линиясын кол менен чийесиң да. То есть мындай караганда бүт ар бир точкасына чейин только кол менен жасалчы, анан өзүңүн көзүң менен, мээң менен ойлонуп параллельно бир отурчу да.
Башка вариант жок болчу да. Башка вариант. Элементарно карандашты да ар бир чийгенде баягы линиялардын өзүнүн немеси болот да. Толщина линия. Ага ошого жараша кылып карандашты постоянно баягы курчтуп отурасың, курчтуп отуруп чийип, тойсунда караганда түйшүк, аябай түйшүктүү болчу. Эми барган сайын баягы убакыт өзгөрүлүп атат, заман өзгөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө вообще подход совсем башкачараак. Баягы ар бир адам үчүн баягы эми кесибин туура тандоо өтө маанилүү экен жашоосундачы. Анан ошол эле учурда ушул мындай кесибиң дагы эгер өжөрүлөнүп, сиз айткандай баягы эмгектенип иштесең да мүнөзүн да өзгөртүшү мүмкүн экен да. Анан чындап эле ошондой болдубу сиздики мындай? Мүнөзүңүз өзгөрдүбү? Сөзсүз түрдө. Эми кесибиң сөзсүз түрдө мүнөзүңө таасир берет экен да. Мына ушул жерде баягы действительно өжөрлүк пайда болот экен. Андан кийин баягы өзүңө койгон максатыңа ушу до конца жетмейинче жаңы тынбай бир иштей турган бир эмгектүүлүк, эмгекчилик дегендер болот экен. Анан самое главное мына ушул күнгө чейин эми ал бардык эле жакта бар. Бир астыңа максат койдуң да. Сен жасап аткан долбоор биринчиден качественный болуш керек. Талапка жооп бере турган, нормаларга жооп бере турган, анан келечектүү, негизи келечектүү. Себеби жасаган имараттын бир ал убактылуу эмес да 5-10 жылга жасалбайт. Биздики 100 жыл андан ары азыр история архитектура менен кирген имараттар бар. Ошолор канча жылдардан бери турат. Мына ошондой объектлерди жасоо үчүн астыңа максат коесуң. Анан мөөнөт коесуң, туурабы? Мөөнөт ошол долбоорду мынча мөөнөттүн ичинде бүтүрүшүм керек деп. Мына ошо жетиш үчүн эмне керек? Ошон үчүн эмгек. Анан самое главное пунктуальность. Ушул жоопкерчилик. Мына жоопкерчилик деген бул өзүнчө тарбия да. Тарбия болуп атат. Ошол тарбияларды өттүк да, Кудай буйрса. Анан ошондон айтам, мен мурдага караганда ушул кесиптин ээси именно архитектор болгондон кийин аябай эле чоң өзгөрүү болду. Бул бөлүм биздин архитектура бөлүмүбүз, архитекторлор бул жерде. Архитекторлор иштешет. Бул жерде көрүп атканыңыздай ар бир архитектордун өзүнө бекитилген объектилерибиз бар да. Ошо ар биринин өзүнүн жумушун билет. Ким кайсы объектиде иштейт, кандай стадия, мөөнөтү кандай, сроктору, анан кандай требованиялар коюлган, ошол ар бир объектинин өзүнчө особый требованиялары болот. Негизги милдетибиз норманын чегинде, мыйзамдын чегинде, негизи бул курулуш деген 1 жылга, 3 жылга, 10 жылга эмес да, бул жүздөгөн жылдарга кете турган. Ошондуктан ошо келечегин астына кадам шилтеп, келечекте имарат кандай болуш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек, баягы нормалар, өзүнүн баягы курулуштун сапаты, негизи ушул келечекке барганда архитектуралык образдары ушул барган күн өткөн сайын, баягы убакыт өткөн сайын ошол талапка жооп бере турган баягы имараттар болуш керек. Жашоодо мындай жашоо өзү адамды тарбиялайт эмеспи? Анан кийин негизи ошол баягы принцип, адам принципиалдуулукта маанилүү нерселердин бири да. Анан сиз өзүңүз кайсы бир чечимдерди кабыл алууда же болбосо бар мамлекеттик кызматта иштедиңиз көп жыл. Анан ошол принципиалдуулукту канчалык карманасыз, тутасыз? Принципиалдуулук деген, конечно, биринчиден ар бир адамдын, тем более если чоң мамлекеттик кызматта болсоң, ошол кызматкердин негизги атрибуттары, негизги уран десек да болот, ошол атрибут деп койсок да болот. Ушундай болуш керек да, себеби принцип жок болсо кандай келечек болот, кандай натыйжа болот. Мына ошол жагын ойлойм да мен. Ар бир киши принципиалдуу болуш керек. Мен эми өзүм айтып кетсем, ушул негизи жашоодогу негизги принциптер болуп, эми бул дүйнөгө келип эл үчүн кызмат кылам деп жашап жүргөндөн кийин ушул бийик принциптерди койгон кишилердин биримин да мен деп эсептейм. Себеби жашоомдо эң негизги принциптер туура жол менен жүрүү, туура жол.
менен жүрүү. Анан кыргыз элине ак эмгегиңи тартуулоо. Анан ушул өзүбүздүн келечектин муундары болгон биздин келечегибиздеги кыргыз туусун желбиретип көтөрө турган бул келечектин жаштары. Ошол жаштарга туура мамиле жасоо. Жаштарга туура мамиле жасап, ошо жаштарды мүмкүнчүлүк болушунча тарбиялоо. Аларга өзүң тажрыйбаңы бер, өзүңүн тарбияңы бер. Анан аларды туура жолго жүрүү үчүн ошол жол көрсөт деген принциптер бар да. Мына Кудай буйруса мына бизде мен эми айтып кетсем, ушул деңгээлге чейин постоянно баягы чоң коллективдерде иштеп жүрдүк, чоң тармактарда иштеп жүрдүк. Мына Кудайга шүгүр десем болот. Ушул мен тарбиялаган балдар бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир региондорунда бар да. Ар бир региондорунда бар. И ушул элге жакшы кызмат кылып, өзлөрүнүн жакшы эмгегин көрсөтүп атат. Как кесипкой катары, как адам катары. Мен ошо Кудайга шүгүр кылам да, ошо Кудайга ыраазымын. Ошончалык мага мүмкүнчүлүк, Кудай мага мүмкүнчүлүк бергенин, ошол эл менен иштеп, анан өзүмөн кийин бир менен чогуу иштеп жүрүп, эл үчүн кызмат кыла турган бир чоң кадрларды даярдап, ошолор бүгүнкү күндө действительно алар андан аркы тарбиялаганга бир эстафетаны берип турганга мүмкүнчүлүк түзүп кеткеним үчүн мен Кудайга шүгүр кылам, мен элиме ыраазымын да. Анан негизи эле баягы достукка да мамилеңизди билгим келип атат. Достукка ошол мамиле кандай болуш керек экенин баягы көпчүлүк кээ бир адамдар андай менде деле болгон да, мисалы баягы кайсы бир учурда досторуң жанында жүрөт, кайсы бир учурда досторуң тескерисинче жок болуп калат дегендейчи. Болду бересизде ошондой? Эми конечно, мен Кудайга шүгүр досторум көп да, көп болгон. Анан өзүңүз айткандай да элде дагы бар го, эми достун да досу бар дегендейчи. Элде да сөз бар да, ал сөз да бекерден эмес да. Эми достордун баары эле баягы дос боюнча калбайт экен да. Достордун ичинде бир момент келгенде, бир какой-то обстоятельстволор бир өзгөрүлүп кете турган достор да бар да. Алардын баарын Кудай буйруса баштан өткөрдүк го. Анан эми эң негизгиси ошол кандай киши болбосун, если досум деп жүрсөң, жүрөгүң да ошол боюнча дос боюнча кала бериш керек да. Ал өзгөрүлдүбү? Өзгөрүлсө, значит ал ошондой деңгээлдеги киши. Анын деңгээли ошол. Ага капа болуунун кереги жок деп ойлойм, эч качан капа болбош керек. Значит ал ошол жол менен кете атса, ошол жол менен дальше бара берсин депчи. Анан сен деле баягы өзүң дос катары өмүр бою жаныңда турган, жаныңда жүргөн достордон ар дайым эле бир поддержка же алардан бир жардам эмес, дос катары баягы өзү общий баягы достун касиетин көтөрүп жүргөн, гана сенин жаныңда ишенген инсандар болсо, мына ошолор да достор. Эми достчулук ар түрдүү болуп кеткен. Жумуш мезгилинде бир кызматта иштеп атканыңда досторуң деген кайдан гана досторуң көбөйөт да, аябай көбөйөт досторуң. Анан кийин кызматтан кеткенде азаят. Мен мына ушуларды сезип, аны өзүнчө бир чоң анализ жасадым, Кудайга шүгүр кылып атам. Мына ушундай ситуацияга чыгарганда жакшы болду. Эми постоянно эле баягы жумушта жүрө берсең, кызматта жүрө берсең, баягы досмун деп жаныңда жалпалдап жүргөндөр досум деп жүрө берсең, кийин кызматтан келгенде ал 180 градус бурулат экен да. Аларды билбей жүрө бермексиң да. Мен жүрө бермекмин да. Мына кийин аларды билдим. Эми айттым, андайлар дагы болду. Тилекке каршы болду да. Жанында дос болуп, кийин анан 180 градус бурулуп алып туруп башка тарапка кеткендер да болду. Көпчүлүгү айтат элем, мен ошол досторум дос боюнча жүрөбүз. Кудай буйруса, мен дос дегенди аябай ыйык инсан катары көрөм, сыйлайм, достчулук касиетти аябай мен бийик көтөрөм да, бийик көрөм. Рахмат. Ийгилик. Рахмат.